Саламатсыздарбы туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз өткөн теманы улай ушу Манастын балалык чагы жана кыргыздардын Алтайдан Ала тоого көч окуясын улантмакчыбыз. Бул окуяда биз Манастын чыныгы ысымына кайып тарабынан, кайыптан келген думана тарабынан берилген ысымына кайра ээ болуу процессине, ошол окуясына кайрылып, андан ары окуяны улантмакчыбыз. Манас 8 жашка чейин анан ошол айылда өсүп чоңоюп, туугандардын, коңшу колоңдордун балдарына тынчтык бербей, буту колун сындырып, сабап, мына ошолба арыз муң түшүп, коңшу колоңдордон Жакыпка арыз түшкөндөн кийин Жакып аргасынан аны ошо койчу башчысы Ошпурга койчулукка бергендиги айтылат. Бул терең өзгөчө мааниге ээ окуя. Мына ушул окуяда Манас өзүнүн чыныгы ысымын атасы же башка жакындары тарабынан укпастан таптакыр ошол эпостук салтка мүнөздүү, бирок реалдуу турмушта бул мындай бир мифтик көрүнүш болушу мүмкүн. Кыркчилтен тарабынан угуп жатат. Жакып Манасты ошол койчу башчысы Ошпурга жаман менен жакшынын айырмасын билсин, азап менен тозоктун, жыргалчылыктын, дейле байлык мал кантип табылат экендигин билсин, таанысын, ушуну өз көзү менен көрүп, башынан кечирсин деген максатта Жакып баласы чоң жиндини Ошпурдун колуна тапшырат. 8 жашына чейин Манас ошол жерде Ошпурдун баласы Чегебай менен козу кайтарып калат. Анан күндөрдүн биринде кайтарып козуларды жайып жүргөн жеринен бир бөрү карышкыр келип, топ козулардын ичинен бир козуну жоонуна артып, тиштеп ала качып кетет. Ошол карышкырдын изи менен кубалап отуруп, Манас менен Чегебай бир үңкүргө туш болот. Ал үңкүргө кирсе, үңкүрдө 40 чилтен көзүнө көрүнгөн баягы козу кайрадан тирүү козуга айланып, ал эми жана карышкыр адамга айланып калгандыгын көрөт. Мына ошол адамга айланган адам карышкырдын 40 чилтен экендигин ошол жерде өзү айтып, өзүн тааныштырып, анан сенин атың мындан ары Манас болсун. Сенин ушул жерде тизилип турган 40 жоокер келечекте сенин 40 чоро боло тургандыгын, сага белги берип, чоң жинди атың калып, мындан ары Манас атка конгондугу тууралуу ошол 40 чилтендин бири тааныштырып, баяндап айтып, анан жана тирүү козуну сыртка алып чыгып, кайра жетелеп Чегебай менен кеңешип, бул мал карышкырдын тиши тийген мал эми мал болбойт, муну ошол кайыптардын жолуна деп курмандыкка чалып, анан бата кылгандыгы сүрөттөлөт. Мына ошол үңкүргө кирип чыккандан кийин эле Манас эле эмес, анын
жакын 12 ошол кезде 12 жаштакы Манас 8 жашта болсо Чегебай 12 жашта. Чегебайдын Чегебай аты калып анын Кутуби атка конгондугу дагы ошол үңкүрдө айтылат. Ошол Кыркчилтен тарабынан айтылат дагы. Мурдагы ысымына туура келбей жаңы ысымга ээ болуп Кутуби чыгат. Сенин алгачкы чороң ушул Кутуби болот. Кут алып келүүчү ушул сага Кутуби болот деп Манаска баяндап айткандан кийин, мынакей Манастын ошол үңкүр кайсы бир деңгээлде кыргыздын да түшүнүгүндө, башка элдердин түшүнүгүндө дагы бул жер эненин жатыны, жер эненин карды катарында түшүндүрүлөт да. Ошол жер эненин койнуна кирип чыккандан кийин баланын кайрадан экинчи жашоосун, экинчи өмүрүн жаңы ысым менен мурдагы ысымын калтырып, мурдагы ысымды көтөрүп жүргөн чоң жиндинин өмүрү токтоп, эми Манас ысымын алып жүргөн Манас аттуу жаңы адамдын, жаңы ысым ээсинин төрөлгөндүгү, эгерде буга чейин бала катары, адам катары ал энесинин курсагынан төрөлүп, биологиялык жол менен төрөлүп, анан чоң жинди атка конуп атса, бу сапар астралдык деңгээлде, ааламдык деңгээлде, планетардык деңгээлде керек болсо, ошол жер эненин курсагынан, адам эненин курсагына салыштырмалуу жер эненин курсагынан туулуп, кайрадан жаралып, анан Манас болуп чыккандыгы, чыга келгендиги ушул окуяда өтө чоң мындай бир символикалык мааниге ээ кубулуштар коштулот. Мына ошондон тартып Манастын Манас ысымына татыктуу ошол ысымдын ээси катары өзүнүн алгачкы эрдиктерин, алгачкы жоокерлигин, алгачкы элдин лидери экендиги тууралуу окуялар баяндала баштайт. Мына ошол окуяда алгач ирет ал өзүнүн душмандарына тап бергендиги, өч алгандыгы, өзүнүн элинин алдында эл үчүн сырткы душмандарга каршы туруп бергендиги, аны коргогондугу тууралуу окуялар коштолот. Мына ошол окуялардан кийин Манас өзүнүн ата бабалары учурунда басып өткөн Ала тоого көчүүгө аргасыз болгондугу тууралуу окуя ошо кыргыздардын Алтайдан Ала тоого көчүшү деп аталат. Мына бул окуяда бала Манаска кыргыз эле эмес, калмак, манжуу айрым урууларынын, айылдарынын Манаска кошулуп, кыргыздарга кошулуп, бир эл, бир журт бололу деген илгери үмүт менен кайрылгандыгы, Манастын түпкү душманы Каракытай, мына ошол Каракытайлардан өч алууну көздөгөндүгү, ошого ниет койгондугу баяндалат. Мына бул окуяда ошол Манастын чыныгы манастык же манасчылык сыпаты дагы, мүнөзү дагы
ашыққа чыгып, элге дагы, айлана чөйрөгө дагы, атүгүл жалпы ошол ааламга дагы, адамзатка дагы тааныла баштайт. Манас бала, анын бүгүнкүсүн аткаргандыгы менен бүгүнкү максатына, бүгүнкү үмүтүн турмушка ашырганы менен ал эртеңки күнү эмнеге жеткирип, ал эмнени алып келе турган, кандай жыйынтык алып келе тургандыгын мындай бир билип билбей, аңдабай, туюп туйбай, балага мүнөздүү сапатка ээ болуп тургандыктан, аган ар дайым кеңешчи иретинде ошол Алтай жергесинде жашап турганда ак балта чоң кызмат өтөйт. Анын кеңешчиси дагы, анын даанышманы дагы, анын акылманы дагы бир эсептен мындай ата кызматын, ата ордун, ата сөзүн сүйлөп ролду аткара турган мына ошол ак балта эсептелинет. Ак балта ошол бул жерде эми биз эл боло албайбыз, бул жерде биз журт боло албайбыз. Акыры бизди каракытайлар тынч койбойт. Биз Ала тоого көчүүгө мажбурбуз деп өзүнүн кеңешин берет. Ошол эле мезгилде ак балта ушул Ала тоону жердеген, Ала тоодо ат башы деген жерди мекендеген чыгаан кыргыздын балбаны да, баатыры дагы, даанышманы дагы аксакал Кошой бар эле. Ошол Кошойго барып жолугуп, ошондон кабар алып, андан жардам сурап, андан кеңеш сурап кайтып келгин деп ак балта Манасты ушу Кошойго аттандырат. Кошой ошол учурда ата журтту мекендеп, жоо душманга толук калтырып ийбей, туу түбүндө туруп, ошол себептүү дагы да бир гипотезалар айтылып жүрөт айрым Манас таануучулар тарабынан. Ат башы деп, ата журту, ата башы деп, жердин ат башы деп аталып калышы дагы ошол себептүү деп белгилешет айрым Манас таануучулар. Анан ошол жерди дагы мекендеген, ошол жерди жердеген Катагандын Кан Кошой жоо душмандарга туруштук берип, жерин тарттырып ийбей ээлик кылып турган, ат үстүндө баатыр болсо, жөө жүргөндө балбан болгон, сүйлөй келсе чечендиги бар, ойлой келсе даанышмандыгы бар карыя Катагандын Кан Кошойго Манас жолугуп, андан кеп кеңеш угуп, аган Манас өзүнүн арызы муун эле эмес үмүтүн кыла турган ишмердүүлүгүн баяндап өткөндөн кийин Кошой ага кеңеш берет. Ала тоого көчүп келгениң оң, бир эл, бир журт болуп, элибизди бириктирип, чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улап, ушул Ала тоо жерин мекендей тургандыгын, ушул жерде орночо калып, ушул жерден түтүн булата тургандыгын бала Манаска Кошой кеңешин айтып, анан ар качандан бир качан ал өзү жеңилин жерден, оорун колдон, астыга салса ак жолтой, аркада жүрсө саң колдой болуп бере тургандыгын айтып өтөт.